Ушинтип элебиз да оғаны. Pul tavası da koyalım. Pul tavlar. Tirичиликте көр тиричилик. Ошодай көртүрүшү. Endi alpazan bu uyda bekar o'tirading, ish yo'q hozir. O birinchi Xitoy bu Arablar bu qasqan. Bunun içine kelsang xot bor. 3 tonni bütün chaqab ketgan. Buni toshning ustidagilar ponnab ketgan. Bu yog'i o yoq kelib ketgan o'zi. Qum quvib. Bu onun yerda bunday haligiz bor. Qumi bor. Buni o berayotgan yerda texnika buni olib tashlaydi. But qolgan. O'sha bir siloy qolgan, o'shani urishadi. Temir tosh bo'lgan yerda oltin bo'ladi. Endi usti yog'ida bor, unchalik emas. Oltin bo'lgan yerda temir tosh ko'p bo'ladi. Hozir o'sha bir siloy bor. O'shada temir tosh ko'p ekan. O'shaning jonlarining ustini bir qarich, ildiydan bir qarich olamiz. Эки миңдерде башталды, ошо коруп калды да. Кышы менен бекарчыбыз да, кышы менен келип иштейбиз да. Башка иш жок. Бир жерде иш болсо барып иштейт элек го. Азыр эми адам бүт дыйканчылык башталып калды, кетип калды. Кыйынчылыгы бизге экскаватор болсо ушу буларды алып берип турсак го. KG LTD компаниясы 14 жылдан бeri ишмердүүлүк кылып келе жатат. Булардын негизги лицензиялык площады 80 гектар, анын ичинен 64 гектар промышленный добычага эсептелген, 16 гектар кошумча жана транспорттук жабдуулар койгонго. Ал эми бүгүнкү күндө бир 90дан ашуун жумушчу сезон убагында эмгектенишет. 25 жылга чейин лицензиясы мөөнөтү бар. Ал эми өрүк тайлык бүтүнү социалдык пакет катарында өткөн жылы 12 миллион тегерегинде каражат берди. Ал эми бюджетке 2 миллион 400 сом салык төлөп берди. Бүгүнкү күндө негизи туруктуу иштеген компания бул Казакмыс Бозумчак кенинде. Ошондой эле Штамберди компаниясын мына быйылдан баштап биз толук кандуу, толук цикл жыл ичинде иштөөгө даярдап производствону өткөрдүк. Бүгүнкү күндө фабрика ишин баштады. Андан сырткары сезон иштегендер бул Чаткал 17 менен ушу KG LTD компаниясы ушу жай айында жумушун кылышат. Өрүктүдөгү KG компаниясында 290 килограмм тегерегинде запас бар деп эсептелинген. Бүгүнкү күндө да тактоо иштери жүрүп жатат. Ал эми бүгүнкү күнгө 50 килограммга жакын добыча болду.